ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей тасаввуф сабагыбыздын уландысы башталып атат. Бүгүн ошол жанагы тасаввуф жолунда, тарикат жолунда устазга ант берүү, сөз берүү. Буга жерки сабактардан мурун жазгы убакта бир сир айтылган бул боюнча. Бүгүн да бул китептин тартиби боюнча ушул маселе келип калды. Устазга кол берүү. Мисалы үчүн бардык эле нерседе ушундай нерсе бар экен. Армияга барганда деле присяга берет экен. Ант берет да, мен элим үчүн, жерим үчүн акыркы каным калганга жери элимди, жеримди коргойм деп. Врачтар деле ошондой экен. Диплом алып атканда мен ушул ак адал иштеп берем деп. Депутаттар деле ошондой экен. Мандатын алып атканда ошол жерде конституцияга колун коюп, бир жагына Куранга колун коюп, ошол жерде сөз берип, эл үчүн, журт үчүн, мусулмандар үчүн ак адал иштейм деп. Шариятыбызда да ошол нерсе бар. Шариятыбызда да ошол нерсе бар экен. Пайгамбарыбызга ар кайсы адам келип, өзүндөгү бир минус жагын токтотууга пайгамбарыбызга сөз берип, батасын алып кеткен экен да. Ошондуктан бул тарикат жолунда, тасаввуф жолунда бир кечеги сабакта биз өттүк. Пир деген эмне? Пир деген бул сенин устатың, сенин колдоочуң. Колдоочу дегенде кандай мааниде десе, колдоочу дегенде ошо дайыма сен бир тупикке такалганда, сен бир ыңгайсыз абалга туш болгондо сага кеп кеңешин алып, кеп кеңешин айтып, сени ошол укурдан, чукурдан, жанагы жерден ошол адам бир жол таппай калган кезде адамга жол табып колунан жетелеп, ошого жол көрсөткөн устатты пир деп келген дедик да. Демек ошондой бир устазды таап, ошол устазга кол берип, ошол устазга сөз берип, ошол устаздан атайын тапшырмаларды алуу туурасында бүгүнкү тема. Мындай дейт. Биз буга жер айтып өттүк дейт. Демек, инсандар бөлүнөт. Камил, анан нақис болуп бөлүнөт. Камил инсандар кимдер десе, булар албетте алардын сап башында пайгамбарлар турат. Андан кийин кимдер десе, пайгамбарлардан кийин булар олиялар турат. Сахабалар албетте олиялардын эмече айтканда, бирче айтканда дадалары да. Мындай эме айтканда, сахабалар албетте сап башында турат деген сөз. Болбосо негизи олиялар да ошол камил инсандар. Ал эми экинчи инсандардын түрү бар, ал нақис инсандар. Нақис деген эмне десе, али бышып жетил элек, чийки, нафсисинин жетегинен чыга албаган, нафсиси каяка десе лаппай деп нафсисине тик туруп, нафсисине каршы тура албаган адамдардын түрү. Биз жалпысынан ушул жерде отургандар билбейм, араңыздардан чамыңыздарга сөз тийип калбасын, бирок бардыгыбыз эле ошондойбуз да. Нафсибиз нақис, камил эмеспиз. Нақис дегенде күнөөкөр бир пендебиз. Биз бир жогорку бир деңгээлде, бир олиялардын деңгээлине жетип, нафсибизди тарбиялап, ар бир кылган, койгон кадамыбыз Аллах үчүн деген деңгээлге жетип калгандар эмеспиз да. Демек, эми адам баласы, ар бир мусулман адам баласы ошондой бир улуу бир деңгээлге көтөрүлүп, чыныгы пайгамбардын бир үммөтү болууга аракет кылат. Ан үчүн муршидти кармаш керек. Мындайча айтканда, муршид деген бул тарих тасаввуф жолунда муршид дедик. Илгери биздин ата баба эшен кожолор же пирлер деп келген. Демек ушундай бир сага бир үлгү боло турган, сага дайыма алдыга жылып баратсаң сага түрткү берген, сен токтоп калсаң сени жетелеген, сен ар кандай кырдаалга туш болгондо сени ошол тупиктен сууруп кете турган руханияты күчтүү бир устаз болуш керек. Ал сени сөзү менен да, ал сени керек болсо күчү менен да, ал сени керек болсо өзүнүн чөнтөгүндөгү тыйыны менен болсо дагы сага бар тараптуу жардам көрсөткөн устаз керек да. Ошондуктан бул устазга кол берүү маселеси боюнча мындай дейт. Ошондой бир устазды табыш керек болот ар бир мусулман. Ал адамга ар кайсы тараптан караңгылык каптаган учурда чырак болуп, нур чачып, жол көрсөтүп тургандай болуш керек. Ошентип жыйынтыгында Кудайга сыйынган ар бир мусулман адам Кудайды илимдин үстүндө, шарияттын үстүндө, акыйкаттын үстүндө Кудайга кулчулук кыла тургандай деңгээлге көтөрүш керек дейт да. Демек, ошондуктан
ар бир мусулман адам бир муршидке баяат кылып кол берип сөз берет. Солдаттар барганда присяга берген сыяктуу, же депутаттар мандатын алып атканда жана антип конституциянын астында ошо закон үчүн, эл үчүн, журт үчүн ак адал иштейм деген сыяктуу сен дагы бир олия аалымды табасың дагы ошонун астына келип туруп сөз бересиң да. Мындан кийин мурунку күнөөлөрүм барын таштадым. Мындан ары сизди мен устат карманам. Алла жолунда, пайгамбар жолунда өмүрүмдү ушул жолго арнайм. Шарияттан кыя баспайм деп сөз берген. Ошонун түрлөрү бар, азыр ошолорду окуйбуз. Демек, ошол адам муршидке баяат кылганда келип баяат кылат дагы, баяат кылуу деген кол берүү, ант берип сөз берет. Устазгачы ар кандай жаман кулук мүнөздөн аруланып, жана жакшы кулук мүнөздөрдү өзүнө сиңирүүгө, жана улуу даражаларга көтөрүлүүгө, чыныгы Аллахтын бир сүйүктүү кулуна айланууга дейт да. Эми бул убада берүү туурасында, бул убада дейбиз. Же болбосо тарикатта баяат деп коет. Тарикаттын бул шарияттын тилинде баяат кылуу дейт. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда сөз берүү, антташуу, шерттешүү. Устаз менен шакирттин ортосунда да ант бар. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн аял менен эркектин ортосунда ант бар да. Акты ника дейбиз. Акт, жана бизде акт түзүлөт дейт го. Акт деген өзү түбү арабтын сөзү. Акт дегенден келет. Акт деген келишим деген эле сөз. Актун никах деп айтат. Анткени адам үйлөнүп атканда ошол аял менен Кудайдын сөзүн окуп, Куран окуп туруп келишим кыласың. Келишим кылганда сен сөз бересиң. Мен сага үйлөнүп атам, сага зулумдук кылбайм, сага кийимиңди алып берем, сага турак жайымды камсыздап берем, сенин тамак ашыңды камсыздап берем, сен ооруп калсаң дарылатам, антем минтем, сени менен ысык суукта бир болом. Өлөр өлгөнгө жери Кудайым канча өмүр берсе, сени менен адал жашап өткөнгө сөз берем мына Кудайдын астында деп туруп, нике келишимине турабыз. Ансыз эки жуп бирине бири адал болбойт. Ошол сыяктуу бул тарикатта дагы такыбалыкка бел байлаган адам устаз шакирттин ортосунда келишим бул тарикаттагы баяат болуп эсептелет. Азыр кээ бирлер ушундай устазга баяат кылыш керек, анан кийин тиги тобо кылыш керек, анан кийин устаз менен антташ керек, шерттеш керек десе, ар ким ар кандай ойлогондор бар. Бирөө бул ширк эмес бекен, шариятта рухсат бекен, башка бекен деген ар түркүн ой келе берет билбеген адамга. Жо бул ошол келишим. Сен үйлөнгөндө келинчегиң менен кандай нике окуткан сыяктуу эле устаз менен шакирттин ортосунда келишимди баяат деп коет. Бул Куранда да айтылган, сүннөттө да айтылган, сахабалардын жашоосунда да бул нерсе баяндалган. Аллах Таала Куранда Фатх сүрөсүнүн 10-аятында экен: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Инналлазина юбаи'унaka иннама юбаи'уналлах Ядуллахи фаука айдихим, фаман накаса фа иннама янкусу аля нафсих, ваман ауфа бима ахада алейху Аллаха фасаю'тихи ажран азима. Мына ушул жерде аяттын зохири, сырткы маанисинде айтып атат. Инналлазина юбаи'унака, чындыгында сага ант бергендер, иннама юбаи'уналлах, алар Аллага ант бергендер. Сага сөз бергендер, булар Аллага сөз бергендер. Ядуллахи фаука айдихим, Аллахтын яды, Аллахтын колу алардын колунун үстүндө деген. Мен бул жерде сөзмө-сөз которуп атам. Тафсирин азыр айтабыз. Фаман накаса, кимде ким ошол убаданы бузса, фа иннама янкусу аля нафси, анда өзүнө эле зыян тиет. Ваман ауфа бима ахада алейху Аллаха, алем кимде ким ошо Аллага берген антынын үстүндө турса, фасауфа ю'тихи ажран азима, Аллах Таалага улуу бир соопторду берет деди. Муну билесиздер, башка аяттарда да келгендей, тарыхта Сулхул Худайбия деген келишим бар. Ислам тарыхында Сулхул Худайбия деген Меккенин жанында 15-20 километр чыга бергенде Меккеден Худайбия деген жер бар. Пайгамбарыбыз буга жери бул көп жолу айтылган, бул молдокелерибизден, аалымдарыбыздан көп угуп жүрөсүздөр. Пайгамбарыбыз түш көрөт. Меккеге келет, хижрат кылып, Мадинаны сагынат. Мадинага эч эле бара албайт. Анан бир күнү түш көрөт. Түшүндө пайгамбарыбыз ак кийинип, ихрам кийинип, Каабада таваф кылып, умра жасап жүргөнүн көрөт. Турат дагы түшүн айтат. Мен түш көрдүм, түшүмдө биз Меккеде жүрүппүз дейт. Камдан кыла дейт. 1400 сахаба камданат. 1400 сахаба камданат дагы Меккени көздөй аталат Мединадан. Бардыгынын колдорунда кылыч, кылычтан башка курал жок. Найза, тиги жаа деген нерсе болбойт. Кайсы бир кербен кетип баратса, анда найза жаасы болсо, анда булар бир жака жортуулуга баратат деп түшүнүлөт экен илгери. Пайгамбардын учурунда. Ал эми кайсы бир кербен кетип баратса, алардын кылычтан башка эчтекеси жок болсо, ал жөн эле сапарда жүргөн адамдар деп түшүнүлөт экен, кабыл алынат экен. Анан ошентип 1400 сахаба кылычтан башка эч кандай курал албайт.
Меккеге барганда анан меккеликтерге кабар жетет. Кече эле 10 жыл мурун, канча 7-8 жыл мурун ошол жерден батпай качып кеткен, өлтүрөбүз деп пайгамбарыбыз кубалашканда, пайгамбарыбыз Аллахтын өкүмү менен ал жерден хижрат кылды. Ошо кече эле кеткен Мухаммед бүгүн көп топ кол менен келип бизди жөн эле эч кимибизди тоготпой бул жерден келип туруп Меккени каалагандай 3 күн умра жасап кете турган болчу болсо, бүт башка араб урууларына биз шерменде болобуз деп Курайштын аттуу баштуу капырлары турат дагы, ошол жерден эмне болсо дагы быйыл Мухаммед пайгамбарды киргизбейбиз деп чечимге келет. Анан Мухаммед пайгамбарыбыз тосулуп калат. Анан Худайбияга келгенде ошол жерден пайгамбарыбыз элчилер жиберет. Кайра элчилер жиберип сүйлөшүүлөр болот. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Азирет Усманды жиберет экен. Элчи кылыпчы, барасында сүйлөшөсүң, айт аларды көндүр, биздин эч кандай арам оюбуз жок, биз Меккени басып алаган деген жерибиз жок, бизге 3 күн убакыт берсин, биз жөн эле таваф кылабыз, умра кылабыз, анан кайра 3 күндөн кийин кайтып кетебиз. Уруксат берсин деп Азирет Усман жиберет. Азирет Усман кетет, 1 күн жок болот, 2 күн жок болот, анан уже сөз таркап кетет мусулмандардын арасында. Азирет Усман өлдү деген. Анан ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга ошол жерде баяат кылат, ошол жерде ант беришет сахабалар. 1400 сахаба бүт бардыгы колун берип туруп, ошол жерде пайгамбарыбызга ошол жерде артка кайтпайбыз. Эгерде Азирет Усманды өлтүргөн болчу болсо, өлүмгө да болсо биз артка кайтпайбыз. Ошол жерде өлүмгө ант берилген дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир колун өзү үчүн коюп, бир колун бул өзүм үчүн, бул Усман үчүн деп туруп Азирет Усмандын эмесине бири-бирине колун коюп туруп ошол жерде ант берген. Мына ошол ногул аятта ошону айтып атат да. Ядуллахи фауқайдихим. Кимде ким Аллах үчүн ант берип, Аллах үчүн берген антын сөзүнө өтөсүнө чыкса, Аллахтын колу алардын колунун үстүндө. Демек, силер убадага бекем болсоңор, Аллах дагы эч качан убадага каршы чыкпайт деп атат да. Демек, ошол жердеги Сулхул Худайбиядагы ошол жердеги мусулмандардын баяаты бул баяат алал маут, өлүмгө берилген баяат болгон. Демек, баяаттын түрлөрү бар. Кээде колдоп жүрөм деп баяат кылат, кээде устат шакирт болуп жөн эле баяат кылат, кээде бир катан оңдош үчүн баяат кылат, кээде бирөөгө жардам бериш үчүн баяат кылат. Ошондуктан бул Куранда ушул нерсе туурасында келип атат. Бул бир бидат нерсе эмес. Бул Куранда келген. Сахабалар ошол жерде ошентип баяат кылганда лақад радияллаху анил муъминина из юбайиунака тахта шажара, Курандын аяты, лақад радияллаху анил муъминин. Чындыгында Аллах таала момундардан разы болду дейт. Аллах разы болгон ошондо. Из юбайиунака тахта шажара, ошол бактын астында туруп пайгамбарыбызга кол беришкен. Азирет Усман өлдү дегенде, эгерде Азирет Усман өлгөн болсо, анда биз мусулмандар биз буларга жамандык менен келген эмеспиз, бирок бизге жамандык кылса, биз орусча айтканда до конца турабыз деген да. Бирок алхамдулилла Азирет Усман кармалып калган, иштери менен аман эсен келген, эч кандай согуш болгон эмес ал жерде. Мусулмандар ошол жерде Худайбия келишимин түзүп, эндиги жылы келмекчи болуп кеткен. Мына ошол жердеги мусулмандар Аллах үчүн деп чын дилинен ант бергенден Аллах таала Куранда лақад радияллаху анил муъминин, чындыгында Аллах таала ошол жердеги сахабалардан разы болду деп туруп не кылган, айткан. Ошон үчүн сахабалардын даражалары бар. Эң биринчи сахабалардын даражасы улугу, булар Бадыр согушуна катышкан сахабалар. Анткени эмнеге дегенде ислам тарыхында Бадыр согушунун орду ушунчалык болгон, Бадыр согушунан кийин мусулмандардын даваты күчөгөн. Эгерде ошол Бадыр согушунда мусулмандар жеңилип кала турган болчу болсо, анда исламдын келечеги көрүнбөй калган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бадыр согушуна барганда, алар Бадырда капырлар менен согушалы деп алган эмес. Алар Курайштын бир кербени келатканда, аларга бир мындай экономикалык бир сокку уралы деген дагы кербенди жолдон тосуп алып туруп кербенди кетирбей койсок, Курайштар курсак ачканда биз менен согушуу эмес, бала чакасынын курсагын тойгузуу менен алек болот дагы, биз кичине мусулмандарга жаныбыз тынч туруп турабыз деген максатта кербенди тосуп алабыз дегенде, аңгыча болбой тигилерге кабар жетип, Меккеден аларга биздин тилимен айтканда подкрепление келип калган. Уже мусулмандар согушка барбай коюшка аргасыз болгон да. Эгерде ошол жерде мусулмандар Бадыр согушунда Мединага кайра кайтып кетсе, согушка барбай, анда мусулмандардын ошол күнү соодасы бүтмөк. Мусулмандар андан кийин уже мусулмандар баш көтөрө албай кала тургандай болгон. Бул ситуацияны пайгамбарыбыз да, сахабалар да, ошол жерде мушриктер да бүт бардыгы 5 колдой түшүнгөн да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аргасыз болгон. Ошол жерде алардын куралы бар, куралы жок, 313 сахаба
Анан ошол жерде келип турган 1950 ошол мушрикке анан каршы турган. Анан каршы туруп ошол жерде Алланын изни менен жеңген. Ошон үчүн сахабалардын даражалары кимдер улуу десе, биринчи өчүрөттө жанагы албетте халифалар турат, 5 менен сүйүнчүлөнгөн турса, ошолордон кийинки өчүрөттө Бадыр согушунда турган турат. Анан Бадыр согушунан кийин эле ушул жана бактын астында пайгамбарга өлүмгө ант берген, шерт берген, баят кылган ошол жанагы сахабалар турат да. Демек, бул баят кылуу деген, устатка ант берүү, шерт берүү деген сөз ушул окшогон Курандын сахабалардын иштеринен толтура буга Курандан, хадистен, сүннөттөн далилдер бар. Андан кийинкиси ولما كانت البيعة في الواقع لله تعالى حذر الله من نقضها تحذيرا. Өзү негизи баят кылганда адам баласы ант бергенде негизи бул ант сыртында адам менен болгон келишим болгону менен чындыгында сен Аллахка сөз берип атасың дейт да. Мисалы сен никеде сен аялыңа ооба мен аялдыкка кабыл алдым, ооба мен аял болуп тийдим деп эл астында сөз бергени менен ал сөздү элге берген жери жок. Ал антты молдого берген жери жок. Ал антты ошол эки үйрөнүп аткан жубай Аллахка берип атат. Ошол сыяктуу бул тарикат жолунда дагы устаз менен шакирттин ортосундагы сүйлөшүп, антташып, шерттешкени бул устаз мен сизди мындан ары устаз туттум, сиз мага мындан ары тапшырманы бериңиз, мен ушул тапшырмаларды Аллах үчүн аткарайын, мен момундай кемчиликтерим бар, мен мындан ары таштаганга аракет кылам, мен насваятам, насваямды таштайм, мен тамеки чегем, тамекимди таштайм, мен зына кылам, зынамды таштайм, мен арак ичип коем, андасан да арагымды таштайм деп туруп Кудайга ошол устазды күбө кылып туруп Кудайга сөз бересиң да. Ошол тарикатта ошону баят деп айтат. Ошондуктан демек чындыгында дейт, бул баят ант берүү же тобо берүү бул устаздын астына келип берилгени менен бул Кудайга берилген ант болот. Мисалы үчүн ошол мисалы үчүн бизде деле ошондой да, мисалы үчүн солдаттарды айтып атабыз жанадан бери, врачтар деле, мугалимдер деле, жанагынтип военныйлар деле бүт бардыгы ант берет. Ошол элдин астында деп ант берет. Ал эми бул жерде элге эмес, бул жерде биринчи өчүрөттө Аллахка берилет. Ошондуктан кимде ким ант берсе, ошол антты бузуу бул шариатта чоң күнөө болуп эсептелет дейт. Күнөө дейт да. Мисалы үчүн Аллах Таала Куранда айтты: "Ва ауфу би ахдиллахи за ахаттум." Аллага ант берип сөз берсеңер, анда аткаргыла деди. "Ва ла танқудул аймана ба'да тавкидиха." Касам ичкенден кийин аны буза көрбөгүлө. Силер анткени Аллах Тааланын өзүңөр ага кепил кылгансыңар деди. Ошон үчүн шариатта мындай да. Келдиң, bir жакының больницага жатып калды, аялың же балаң ооруп жатып калды. Алла, ушул аялыма же балама шыпа берсең, bir түлө өткөрөм, bir кой курмандык чалам деп койдум. Же bir улак курмандык чалам деп койдум. Аман эсен больницадан чыгып келдиби? Аны шариатта назыр деп коет, союш мойнуңа важип болот. Анткени сен Кудайга сөз бердиң да. Ушу баланча менин жакыным аман эсен больницадан чыкса, мен сен үчүн Алланын ыраазылыгы үчүн bir кой союп түлө өткөрөм, Кудай өткөрөм дедиң. Ошон үчүн шариатта назыр менен жөн эле садаканын айырмасы бар. Курбандыкты чалып, курбандык нетин жесең болот. Бирок жанагынтип жакының больницага жатып калса, аялың больницага жатып калса, Кудай Аллахым, аялыма шыпа бер, аман эсен келсе, bir кой садака кылам десең, ошол койдун этин шорпосун ичкенге болбойт. Анткени бул Кудайга берилген ант болуп эсептелет да. Ошондуктан Кудай үчүн ант берилгенден кийин ошол антты бузуу себепсиз бул күнөө болот. Никеде деле ошондой. Сен никеде аялга макулдук берип, аялды алдым дедиң, бирок сен Кудайдын астында сөз берип атасың. Ошон үчүн аялыңдын акысын бербесең, шариатта күнөөкөр болосуң. Уаданы бузсаң, шариатта күнөөкөр болосуң деген ошо экен. Же болбосо, "Вауфу бил ахди, иннал ахда кана мас'ула." Ауфу бил ахд, берген уадаңарды өтөгүлө. Анткени берген уада үчүн жооп бересиңер дейт да. Ошон үчүн ошондой го, "Ал муслимуна инда шурутихим" дейт. Мусулмандар шартташканда, сүйлөшкөндө сөз бердиңби? Ваадул хурри дайнун алейхи. Bir мусулман экинчи bir мусулманга сөз бердиби? Болду, ал карыз болот. Сөзүңө тур, турбасаң сен жалгансың, күнөөкөр болдуң деген сөз. Ошондуктан бул тарикат жолунда дагы устаз шакирттин ортосунда бирине бири антташып, шерттесип сөз берүү бул баяат деп аталат. Же тобо, устаздын астында тобо берүү. Бул зарыл туугандар. Мисалы үчүн мындай да. Бирөөлөрдүн сабына кошулуш үчүн
тапқа кошулуш маселеси бар да. Бул тарикат жолу, бул олиялардын жолу. Олиялардын сабына кошулуш бар. Мисалы үчүн азыр сиз олияларды жакшы көрсөңүз, олияларды сүйсөңүз, сиз жөн эле олияларды жакшы көргөн, алар туурасында жакшы пикирдеги эле адам катары эсептелесиз. Бирок олиялардын чынжыры болот. Ошолордун тобуна, ошолордун жамаатына кошулган, кантип кошулуш керек? Маселе ошондо. Кошулган адам утат да. Сырттан жакшы көргөн адам да жакшы, жаман көргөн адам бул зыян табат. Бирок кошулуп келе калган адам, сен күнөөкөр болсоң дагы, аксап токсеп жүрсөң дагы, кояк сагы менен жүз дейт го. Бирок ошол жакшы адамдардын катарына кошулуп калдыңбы? Иншалла ошол жакшы адамдардын берекеси менен сенин күнөөң кечирилет. Жана хадисте келет го. Адамдар таалимде отурса, анан кийин баарыңыздар жакшы билесиздер. Анан бирөө баарын күнөөсүн кечирин дегенде анан бирөө келип жөн эле мындай эле өтүп баратып эле папут эле отуруп калган адам алчы дегенде ушулардын ниетин берекеси менен анда күнөөсүн кечирин деген бул ошол ниети жакшы адамдардын катарына кошулсаң алардын берекеси болот. Ошондуктан бул жолго ушу олиялардын жолуна кирүү бар экен да. Олиялардын жолун аттап кирдиңби? Кудайым берди сага. Даже олиялар сыяктуу эчтеке амал кыла албасаң дагы, алардай зикир кыла албасаң да, алардай Куран окуп, алардай ибадат кыла албасаң дагы, бирок ошолордун короосуна кирип калдыңбы? Болду, жыргайсың. Ошол жерде жүзүм пүзүм арча парчадан жеп, алча парчадан даам сызып, ошонун берекеси болот экен да. Ошондуктан бул тарикат жолунда ошол устазга ант бергенден кийин сен официально эсептелесиң. Мен буга жерде көп айткам, мисалы үчүн бир медресеге кирдиң, мисалы сен бардың медресеге окуйм деп атасың. Жөн эле барып эле бир дамланын медресесине барып эле сырттан эле угуучу болуп жүрөсүң. Сени бирок документ сенде жок. Сага 4 жылдан же 5 жылдай медресени бүттү деген диплом берилбейт. Бирок сен документтерин кадимкидей алып барып, атайын кабыл алуу экзамендерине катышсаң, анан сен экзаменден өтсөң, анан сабакка чыккандан 1 ай жарым айдан кийин сага биздин медресенин студенти болду деген студенттик билет берилет. Болду, сен официально студент болуп эсептелдиң. Ошол сыяктуу бул тарикат жолунда дагы устазга шакирт түшүүдө өзүнүн жол тартиби бар. Биринчи тартипте устазга шакирт түшүүнүн жолу мына ушул кол берүү менен болот, баяат кылуу менен болот. Мындайча, хадисте мындай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан ошондой уада берип, уада алганда, ант алганда, ма кана яттахиду сурatan вахида, бир сүрөттө болгон эмес. Кээде жөн эле талкин болгон, кээде бир топ мусулмандарга болгон, кээде аялдарга болгон, кээде топ кылып берген, кээде жекече берген. Кээде жаш балдардын да тобосу бар, кээде аялдардын да тобосу бар. Демек, бул Кудайга ант берүүдө аялдар өзүнчө ант берет экен, жаш балдар өзүнчө ант берет экен, жалпы жамаат өзүнчө ант беришет экен, жеке-жекече дагы ант берген учурлар болот экен. Азыр ар бирин бизге айтып берет. Биринчиси, амма байатур риджал, эркектердин устазга ошол тарикат жолунда пирге баяат кылуусу туурасында Faqad akhrajal Bukhari fi sahihihi, İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi özünün Sahihul Bukhari kitabında keltiret. An Ubadat ibn Samit anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qol. Hazret Ubadat ibn Samit degan çoğ sahabe bilesler, köp hadisler rivayet kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deydi. Bai'uni ala alla tushriku billahi shay'a. Maga bay'at kılgıla Allah'a şerik keltirmeybiz dep. Ve la tasriqu, urluk kılmaybiz dep. Ve la taznu, zina kılmaybiz. Peygamber sahabalardan ant alganda, sahabalar ant bergen. La ilahe illallah kelimesini aytıp kelgende, Peygamber şunun neslerge ant algan. Diyeyim sen musulman boldun, mesela sen bana söz ver. Arak içmeyim, kişi öldürmeyim, zina kılmayım, urluk kılmayım, kalp aytmayım dep. Ant algan. Ve la taqtulu auladakum, baldarınızı öldürmeyiniz dep söz bergile. Ve la ta'tu bi buhtanin taftarunah bayna aydikum arjulikum, jana jalgandan жанадай зына кылбайбыз деген сыяктуу. Жалгандан бирөөнүн баласын бирөөгө атап койбойбуз деген сыяктуу. Вала таусу фи маруф, сооп иштерде Аллахтын өкүмүн аткарбай коебуз деп, аткарбай койбойбуз деп сөз беришкен дейт да. Пайгамбарыбыз айтты: "Фаман ваффа минкум", эми кимде-ким ушул айтылган нерселер уадасына туруп аткарса, зына кылбайм деди, зынадан качты. Урлук кылбайм деди, урлуктан качты. Бала өлтүрбөйм деди, балдарын өлтүргөн жок. Жана антип аялы күйөөсүн алдап коет экен кээде, бөлөк бирөөдөн төрөп туруп эле сенин балаң деп коет экен. Байкуш эркек дардаңдап менин балам деп жүрө берет экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз аялдардан ошондой анттарды алган экен да. Эркек аялга
Аллахым өзі ыйман бербесе, аял еркекті алдап қойыш запросто екен да. Ошондуктан аялдардан пайгамбар ушундай ант алган. Колубуздун бутубуздун арасында жалгандан бала жасабайбыз деп. Бул деген сөз бирөө менен барып никеси жүрүп коюп, анан күйөөсүнө келип, сенин балаң деп алдап койбойбуз деп туруп аялдар ант берген. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фаман ваффа минкум", эми кимде-ким ушул берген убадаңарга бекем турсаңар, зына кылбасаң, урлук кылбасаң, киши өлтүрбөсөң, Аллага шерик кошпосоң, анда фаажруху алаллах, анда Аллахтан соогуңарды аласыңар. Ва ман асаба мин залика шай'ан, эми кимде-ким ушул убадаларды берип туруп, убадасын өтөй албаса, урлук кылып койсо кокустан, же зына кылып койсо, же арак ичип койсо, фа уқиба фид дуния, анан бул дүйнөдө жазасын алса, фа хуа кафаратуллах, анда бул дүйнөдө жазасы кылган күнөөсүнө кафарат болот. Ошон үчүн шариатта илгери ошондой болгон. Бирөө арак ичсе, мисалы, шариат боюнча жазасын алгандан кийин болду. Ал ошол күнөөсү үчүн Аллахым күнөөсүн кечирди дейбиз. Акыретте ан үчүн жооп бербейт. Бул дүйнөдө канча күнөө кылдың, ошо бойдон, бүдөмүк бойдон калдыбы, көмүскөн бойдон, анын баарына жооп берет экенсиң да. Эми кимдеки ушул күнөөлөрдүн бирөөсүн кылып койду, бирок Алла жашырып койду, эч ким билбей калды. Фахуа илаллах, анда бул Аллахтын каалоосунда болот. Инша афаан, Аллах таала фадлына, карамына салса, Аллах таала кечирип коюшу мүмкүн. Ва инша акабаху, кааласа Аллах таала жазалашы мүмкүн. Деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени айтты. Фабая'наху аля залик, биз ушул нерсенин барына макул болуп, пайгамбарыбызга ант бергенбиз деди. Ошондуктан бул тарикат жолунда устазга келип туруп, шакирттердин кол берип, баланча шейхти сизди өзүмө шейх кылып кабыл алдым, мындан ары сиз менин устатым болосуз дегенде, ушул нерсенин баарына кирип кетет да. Ошондуктан бул өзү тү сүннөттөн алынган. Бул пайгамбардын жашоосунан, Курандан алынган нерсе болуп эсептелет. Амма талкину жамаатан, эми жамаатка пайгамбарыбыз кээде жалпы жамаат, мисалы үчүн пайгамбарыбызга уруу болуп делегаттар келген. Мисалы үчүн Даус уруусунан келген, башка уруулардан келген, ушундай арабтардын урууларынан жамаат болуп келгенде, кээде 10 киши келген, кээде 100 киши келген, кээде 50-60 киши келген кербен болуп атайын. Именно пайгамбарыбызга келип, шахадат келмесин айтып, пайгамбардын сухбатын угуп, анан өздөрүнүн элине барып дин жеткизген да. Ошондойлор келгенде жамааттан пайгамбарыбыз ант алган экен да. Бул дагы ошо тарикат жолундагы ант берүүнүн бир түрү. Фаан Я'ли ибн Шаддад, бул хадисти ахраджаху имам Ахмад ва Табарани вал Баззар. Имам Ахмад келтириптир бул хадисти. Имам Табарани, имам Баззар хадис алымдары бардыгы келтирген. Бул хадистеги риваят кылган адамдардын бардыгы сикот дейт да. Демек бул хадис сахих хадис деген сөз болуп атат. Демек мындай дейт. Хаддасани Аби Шаддад ибн Аус радияллаху анху. Бул адам Я'ли ибн Шаддад айтып атат. Хаддасани Аби. Мен атаман уктум дейт. Атасы Шаддад ибн Аус деген сахаба болгон. Мен атаман уктум дейт. Жана Убадат ибн Самиттен уктум. Атамдын айтканын Убадат ибн Самит тастыктап турду дейт. Кунна инда Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Атам айтып атат дейт. Баласы айтып атат. Баласы табииндерден Я'ла. Атасы айтып атат, Шаддад ибн Аус айтып атат, сахаба. Пайгамбардын жанында элек. Пайгамбарыбыз бир күн айтты: "Хал фикум гариб?" Араңарда чоочун бирөө барбы деди. Чоочун бирөөдөн максат ахли китаптан барбы, мусулман эместер барбы деди. Араңарда мусулман эмес бирөө жарым барбы деп сурады дейт. Биз айттык, "Жок, эй Алланын элчиси, бардыгыбыз мусулманбыз" деди келе. Пайгамбарыбыз эшикти култады дейт. Ошол үйдө отурган жерде эшикти култады дейт. Анан колуңарды көтөргүлө дейт. Анан баары колун көтөргөн экен. Пайгамбарыбыз айттыр: "Ла илаха иллаллах" деп айткыла дептир. Анан баарыбыз колубузду көтөрдүк дагы "Ла илаха иллаллах" деп айттык дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин айтты: "Алхамдулиллах, Аллахумма иннака ба'астани би хадихил калимати ва амартани биха ва вa'адтани алейхал жанна." Пайгамбар зан айтты: "Эй Аллахым, алхамдулилlah" деди. "Эй Аллахым, сен мени ушул калима менен жөнөткөнсүң. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасы менен жөнөткөнсүң. Амартани биха, ушул калиманы айтып башкаларга үйрөтүүгө буйругансың. Ва вa'адтани алейхал жанна, ушул ла илаха иллаллах калимасын кимде ким айтса, ага жаннат деп уада бергенсиң мага, эй Аллахым. Ва иннака ла тухлифул ми'ат, сен эч качан уадаңа каршы чыкпайсың" деп пайгамбар айтып туруп кийин айтты дейт. "Ала абширу фа инналлаха кад гафара лакум", эй жамаат, сүйүнө бергиле, Аллах таала акыйкатта силердин
күнөөңөрдү кечирт dedi. Ушул жерде бир топ жамаатка неметип туруп, анан эшикти жаап туруп, мусулмандарга өзүнчө келимен айттырып туруп, анан силер сүйүнгүлө, иншалла силер жаннатсыңар деген дейт да. Демек, бул дагы ошол жамаи түрдө көп адамдар бир учурда бир тобо кылуунун бир сүрөтүнө далил болуп жарай тургандай деңгээлдеги бул не болуп атат? Хадис дейт. Андан чыкары ошон үчүн бизде Накшбанди тарикатында ошондой. Башка тарикаттарды билбейбиз, бирок Накшбанди тарикатында кээ бир зикирлерди эшикти жабат. Анткени пайгамбарыбыз араңарда чоочун жокпу деген. Чоочун дегенде бул жерде ошол башка дин өкүлдөрүнөн жок болсо деген. Анткени ушул хадисти далил кылат дагы пайгамбарыбыз эшикти култап туруп ошол жердеги Аллага шерик келтирбеген ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп айткан ошол жамаатка келимен айткандан кийин Алла мени буйруган, Алла уадага каршы чыкпайт, силер жаннатсыңар, сүйүнгүлө деп туруп пайгамбарыбыз кабар берген да. Ошондуктан бизде Накшбанди тарикатында кээ бир зикирлерди эшиктерди жаап алып туруп, эч кимди аралаштырбай зикир кылган себеби ушул хадиске таянат түбү. Амма талкинул ифради, кээде пайгамбарыбыз кээ бир сахабалардан жекече талкин кылып, жекече антын алып, шертин алып, жекече ага тапшырмаларды берген. Fa inna Aliyan karramallahu wajhahu sa'ala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bi qawlihi. Hazreti Ali bir jolu пайгамбарыбыздан сураптыр. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Men jana menden burunqu пайгамбарлардын бардыгы айткан эң зикирлердин афзели бул la ilaha illallah зикири dedi. ولو أن السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهم. Эгерде жети кабат асман, жети кабат жерди таразанын бир салмагына коюп, бир жагына коюп, бир жагына ла илаха иллаллахты койсо, ла илаха иллаллах оор келет. Кыямат күнү эч качан болбойт деди. Эгерде жер бетинде бирөө Аллах деген, ла илаха иллаллах деген адам турса, жер бетинде эч качан кыямат болбойт деди. Кийин Hazreti Ali айтты. Эми анда Аллахты кантип зикир кылайын деп пайгамбардан сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Гоммит айнайк", көзүңдү жум деди. "Васма' минни ла илаха иллаллах саласа маррат". Көзүңдү жум дагы, мен ла илаха иллаллах 3 жолу айтам, угуп турасың деди. Көзүн жумуп угуп турду. Тиги пайгамбарыбыз ла илаха иллаллах 3 жолу айтты. Кийин 3 жолу сен айтасың, мен угуп турамын деди. Кийин ошентип, сумма фа'ала залика бирафсат, кийин үнүн көтөрүп, мына ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт да. Ошондуктан бизде Накшбандия тарикатында кээ бир зикирлерде көз жумулат да. Ушуга окшогон хадистерден алат. Буну Имам Табарани, Имам Баззар би иснадин хасан иснад менен риваят кылган дейт. Ошондуктан бизде именно жекече талкиндин түрү ما أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله ليبايعه. Бұл адам айтады, Башир деген сахаба, мен пайғамбарымызға баяат қылайын деп келдім дейді, қол берейін деп келдім дейді. Анан пайғамбар айтты: "Эмнеге ант бересің, эмнеге қол бересің? Ширк келтирбешкеби, зына кылбашкабы, же күнөө кылбашкабы?" Эмнеге десе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям колун созуп тур. Анан айтыптыр, пайғамбардан сураптыр: "Алама тубайюни я Расулаллах." Пайғамбардан сураптыр: "Эмнеге баяат кылсам болот ey Алланын элчиси" дептир. Пайгамбарыбыз колун созуп туруп айтыптыр: "Ташхаду алла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла." Сен күбөлүк бересиң, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир жаратуучу Алла жок. Ал жалгыз, анын шериги жок. Жана Мухаммед пайгамбар анын кулу, жана пайгамбар деп сөз бересиң. Жана 5 убакыт намазды өз убактында окууга, закатты өз учурунда берүүгө фарз болгон. Рамазан айынын орозосун кармоого, хажга барууга, жана Аллах жолунда жихад кылууга сөз бересиң. Ушул нерсеге баяат алам деп пайгамбарыбыз айтты. Мен айттым: "Ey Алланын элчиси, куллан нутиqu illa снатайни фала утиqухума." Мен айттым дейт: "Я Расулаллах, ушул сиз айткан нерсенин баарын аткарам мен, бирок экөөсүн аткара албайм. Экөөсүнө убада бере албайм, башкасын аткарам" дедим дейт. Анан ал айтты дейт: "Закатын бере албайм" дедим дейт. Анткени менин бир аз дүнием бар, ал менин аял бала чакама зорго жетет. Мен закат бере тургандай деңгээлде эмесмин. Ал эми экинчиси жихад. Жихадка мен бара албайм, мен коркокмун дептир да. Yaz'umuna anna man walla faqad ba bi ghadab min Allah. Анткени мен ушуну билем дейт. Кимде ким жихадка барып, жихадтан аркага катса, Аллахтын каарына калат. Анткени шариатта ошондой. Жихадка бардыңбы? Жихадта аркага качуу бул чоң күнөө болуп эсептелет. Мен ошону билем дейт.
Ошондуктан мен ушу айтканыңыздын баарын намазыңызды кармайын, орозоңузду тутайын, ла иляха иллаллахты айтып берейин, бирок эки нерсени аткара албайм. Зекет бере албайм. Биринчиден мен кедеймин, үй бүлөмдү зорго багам. Экинчиден мен жихадка бара албайм. Анткени мен коркоктугум бар. Жихадка барсам деле бир аз кичине наркотик болсо көз коркок, мен качам дейт экен да. Ана мен күнөөкөр болуп калбайын. Анткени мен уктум. Жихадтан качса күнөөкөр болот экен, дейт экен. وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله. Ошондой согуш кызыса, мен качам да Алланын каарына калам деп корком. Ошондуктан мен жихадка барууга сөз бере албайм, анан зекет берүүгө сөз бере албайм. Башка малдарыңызды аткарам я Расулалла деп сөз бердим дейт. Фақабада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ядаху сумма харракаха. Пайгамбарыбыз колун кармап туруп кысып мынтип силкиптир. Сумма кал я Башир, эй Башир дептир. Ла садака ва ла жихад. Sen sadaka vermeyim deysin, cihadka varmayım deysin, zeket vermeyim deysin. Alan kantip bir işe giresin. Degende men ayttım deydi. Ey Allah'ın elçisi, koluңuzду sozunuz, men da sozoyun. Men uşu aytkan nerseňizdin barına makulum bayat kılam dep, oşenti bayat kılgan eken da. Demek tarikat jolunda bayat uşul paygambarыбыздан kalgan эле bayаттын түрү. Bayаттын түрү ошондой болот. Bayаттын түрү падышага берилген bayat болот. Мисалы үчүн Hazreti Umar, Hazreti Пайгамбар өлгөндөн кийин Hazreti Абу-Бакыр Сыддыкты халифа кылганда кадимкидей сахабалар баяат кылган. Баяат деген сөз азыркы биздин тилиме айтканда голосование эле. Биз депутаттар шайлаганда, президент шайлаганда шайлоого барып шайлап атпайлыбы? Кудда эле ошондой шайлоо болгон. Ошол баяат. Анткени сен өзүң ошол мусулмандардын же Кыргызстандын тагдырын өнүктүрөт деп ишенген адамыңа 14-15 kişi olsa misal deputat koyup atkан. Ошонун бирөөсүнөн көңүлүң жаккан, сөздү ишенимдүү, иши ишенимдүү бирөөсүнө барып туруп өзүң голосованияңды саласың, урунагачы. Сахабаларда да ошондой болгон. Hazreti Пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин Hazreti Абу-Бакыр Сыддыкты шайлаганда ошентип шайлашкан. Hazreti мисалы үчүн кадимкидеги сахабалар келип ант берип, баяат кылып, ошонун Hazreti Абу-Бакыр Сыддыктын халифа экендигин тан алган. Hazreti Ali radıyallahu anhu 6 ay kechikкен экен да. Учурунда шайлоо болгондо Hazreti Ali ар кандай себептер менен шайлоого барганда баяат кыла албай калган. Кийин 6 ay кечигип келип туруп, 6 айдан кийин Hazreti Абу-Бакыр Сыддык таста келип туруп, чөгөлөп отуруп, анан сиз менин халифамсыз, мен сизге баш ийем, мен сизге колумду ишеничимди бердим, антымды бердим, мен сизге өзүмдүн голосумду бердим, сиз менин халифамсыз деген да. Ошон үчүн да Hazreti Ali'nin жанан 6 ay кечигип калгандыгы себептен ар кандай себептер, ошон үчүн баягы шиялар башкалардын Hazreti Ali Абу-Бакыр Сыддыкка халифа берген эмес, анткени халифалыгына ант берген эмес, анткени Hazreti Ali болуш керек болчу, андай болчу, мындай болчу деген сыяктуу талаш тартыш маселелердин баары ошондон келген да. Демек сахабалар да ошентип, Hazreti Умарды шайлаганда да ошентип сахабалар голосование менен 6 адамды тандап берген. Hazreti Умар 6 адамды тандаган. Ошол 6 адам Верховный Совет болгондо мусулмандардын. Ошо 6 адам өз ара, өз ич ара ошол бири-бирине голосовать этиптир, кимди халифа шайлайбыз дегенде, ошентип халифалар шайланган. Голосование аркылуу болгондо, добуш берүү аркылуу болгон. Демек бул добуш берүү же ант берүү бул тарикаттагы нерсе, азыркы бизде болуп аткан нерсе, бул баары шарияттан келген нерселер. Шариятта андай нерсе жок эмес. Шариятта бар. Кээ бирөөлөр бар да, президентти шайлоо экен барыш керек десе, ушу күнөө болуш керек деп эле барбай коет да. Же депутаттарга шайлоо болуп атат десе, ушу күнөө болуш керек деп эле барбай коет. Жок, күнөө эмес. Анткени биз мусулман өлкөбүз, светтик өлкөбүз. Бирок биздин элибиздин дээрлик 90% мусулман. Мусулман болгондон кийин биздин ушунчалык деңгээлде мусулман, биздин президенттерибиз баш болуп айт намаз, жума намаздарды окуп атат. Демек биздин эл журт мусулман эл журт. Ошондуктан бул окшоо маселелерде эч кандай экиленбестен, чочубастан, күнөө дебестен эле барып президент шайлоо болобу, депутаттык шайлоо болобу катышып берсең ал күнөө болуп эсептелбейт. Анткени сен өзүңдүн жеке жарандык баягы өзүңдүн добушуңду берип атасың да. Сахабалар радıyallahu анхум да ошондой болгон. Анткени ошентип келип, жана Hazreti Абу-Бакырда да, Умарда да, Усманда да ошондой болгон. Бирине бири голосовать этип туруп, анан кийин эми подробно айтып отурсак да сөз узарып кетет. Кыскасы, ошондой голосование мындай кечиресиздер, добуш берүү жолу аркылуу сахабалар шайланган. Демек, бул тарикат жолунда ошол устазга добуш берип же устаз менен ант берип шерттешүү, бул шарияттагы бар нерсе, бул бидат нерсе эмес.
Бул шариаттагы жок, каяктагы бир бөйрөктөн шыйрак чыгарып атат, элдин баарын бидатка түртүп атат дей турган нерсе эмес. Анткени шариятыбыздын аслинде, уңгу өзөгүндө буга окшогон маселелер кенен чонон баяндалган да. Мындай дейт. وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. Жарир ибн Абдилла пайгамбарыбыз келип ант берип атканда айттыр. Я Расулалла, шарттарын сиз айтыңыз, сиз билесиз дептир. Ошондо пайгамбарыбыз айттыр. Сен Алла жалгыз деп мага сөз берип атасың. Аллага шерик кошпойм деп сөз берип атасың, намазды калтырбайм деп сөз берип атасың, зекетти берем деп сөз берип атасың, ар бир мусулманга колдон келген жакшы кеңешиңди берем деп сөз бересиң, жана ширктен оолак болом деп мага сөз бересиң деп туруп пайгамбарыбызга ант берип, пайгамбарыбызга ант бергенде пайгамбарыбыз антын алган да. Ошентип сахабалар ант берген. Демек тарикат жолундагы чыныгы муршид болгон, чыныгы олия алымдар булар пайгамбарлардын мураскерлери. Пайгамбарыбыз сахабалардан ошондой сөзүн алган, пайгамбар сахабалар сөздөрүнө турган, пайгамбарыбызга гарантия болгон, силер бейишке киресиңер деген. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ушул нерсени аткарсаңар, силер бейишке киресиңер деген. Ошон үчүн биз азыркы кезде мусулмандар ошондой тарикат жолундагы чыныгы пайгамбардын мураскери болгон бир муршидти таап туруп ошол кишиге кол берүү, нак бул пайгамбардын учурунда сахабалар келип пайгамбарыбызга кол бергендей болуп эсептелет. Анткени аалымдар булар пайгамбарлардын мураскерлери. Ошондой аалымдарга кол берилет. Аялың деле сага кол берип өмүр бою сени менен чогуу жашоого макул болуп атпайбы? Эркек киши ошондой устазга кол берет. Ошо устаз анткени сенин пириң болот. Пир деген колдоочу. Кандай десе, сенин башыңа кандай күн түшкөндө, сенин башыңа кандай караңгы күн түшсүн, бүт бардыгында сени колдоп, сага поддержка берип, сага кеп кеңешин айтып, сени туура жол, туура багыт көрсөтүп, сага ислам жолун, чыныгы пайгамбардын жолун көрсөткөн. Ошон үчүн пирге илгертеден колдоочу деп келген. Азыр пир десе, пир деген колдоочу, бул деген ширк деп атат. Пир деген бул ширк эмес, пир деген бул колдоочу, пир деген бул насаатчы болот. Ар бир адамдын насаатчысы болот. Ар бир адамдын жакшы ушундай бир турмушта мына байкелер отурат го, жакшы турмушта эмне деген кыйын азап тозок күндөр болбойт. Кээде жыргап жашап отуруп, кокустан ар кандай бир кудайдан бир сыноолор келет. Башыңды мыкчып отуруп калган кезде жакшы адамдын бир сөзү сени тирилте коет. Ошол колдоочу. Ошол адамдын сөзү сага жан берип атат. Сага дем күч болуп атат. Ошол кезде ар ким келип эле Давид этип ош бетер өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып берсе, баягы адамдар ошол менен чүнчүп этеги аракка түшүп кетет, башка болуп кетет. Сахар болуп жатып калат, инсульт алып калат. Ошондуктан бул устаз пир деген ошол мааниде. Азыр бизде ошондой нерсе көп таркалып кеткен, көпчүлүк элде пир десе эле бул колдоочу деген ширк деп эле. Бизде ушул бирдеке болсо эле ошо тетир жак айтып эле, анан ширле ширк, анан капыр деп туруп, муфти болбойлу туугандар. Бирөөнү капыр деп коюш, бул тилге оңой болгону менен жообу кыйын болот. Эгерде айткан нерсең чындап ошондой болсо ошондой болду. Эгерде андай болбосо, ошол бирөөнү мусулманды ширк деген үчүн ошол сөз өзүңө кайтат, өзүң мушрик болосуң, өзүң капыр болуп динден чыгып кетесиң. Ошондуктан мусулман адам баласы эч качан колдон келишинче мусулман адамды оозунда туура эмес сөз айтып атса дагы, оозунан угуп атсаң дагы оң жака жорганга аракет кылыш керек. Хусну зон кылганга аракет кылыш керек. Жакшы күмөн кылыш керек. Жаман күмөн кылган, азыр бизде ушундай болуп калдык. Мына мен ушул жерде шарият айтып атсам, мүмкүн бирөө отурушу мүмкүн да, менин оозуман чыккан Курандын аятын айтып атсам, ошондон тетири нерсени ойлоп чыгып аткан адам болушу мүмкүн. Ошон үчүн мына ушул сабак эметилип атат, бирөөлөр мушрик деп атат, бирөөлөр рахмат айтып атат. Анткени ошондой экен да адам баласы бирөө туурасында ошо суюзон, адамдар туурасында жаман күмөн кылууда бул оору. Кээ бир адамдар ушундай оорулуу болот экен, бирөө туурасында эч качан жаман күмөн кыла албайт. Бирок кээ бир адамдар бар да, субханалла, мен таң калам да. Ачык ушундай адамдын кыжырын келтирген, ушундай ачык бир душмандык кылып сүйлөп атса дагы, жок бул киши мынтип болуш керек, жок бул киши мынтип болуш керек дегендей деңгээлде бирөө туурасында жакшы күмөн кылууга биз жетишибиз керек да. Бирок бизде андай эмес. Жакшы сөз айтып атып, 100 жакшы сөз айтып, арасында бир сөзүндө кичекей мындай кокусундай туура эмес сөз тандап айтып алса деле, болду, балейге калды. Баягыны уже көрдөн алып көргө киргизип, баягыны кашасын чыгарасың да. Ошондуктан мынакей шарият деген ушул, тарикат деген ушул. Тарикатта ошондуктан ушундай бир устазды таап туруп, ошол устазга кол берүү,
бул некен пайгамбар сахабалар пайгамбарыбызга келип кол берген сыяктуу бул пайгамбардан калган берекелүү жол. Жөн эле ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келмесин айтып кетип калган эмес. Болбосо мушриктер келип туруп пайгамбарыбызга мен күбөлүк берем, сен Аллахтын пайгамбарсың, мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок дегенден кийин ал адам жаннаты, ал адам бейишке кирет иншалла өлсө, ал адам мусулман болуп эсептелет. Бирок ошону менен чектелбестен келип туруп зына кылбайм, урлук кылбайм, арак ичпейм деп ант берген. Пайгамбарыбыз кошумчаларга сөз берген. Эгер ушуларды аткарсаң, анда сен бейишке киресиң, сүйүнө бер. Аз бизде ошондой, баарыбыз ла иляха иллаллахты айтканбыз, бирок ошол менен чектелип калдык. Экинчи этапка өтө элекпиз да. Пайгамбарыбызга сахабалар экинчи этапты дагы өткөргөн. Алар келип зына кылбаска сөз берген. Пайгамбарыбызды күбө кылып, "Болду, я Расулалла, сиздин сөзүңүздү, тилиңизди алам, мен зынамды токтотом. Мен уурлугумду токтотом. Мен калп айтканды токтотом. Мен ушуга окшогон нерсени токтотом" деп сөз берген. Демек, тарикат жолундагы мусулмандар келип туруп кайра ошол бир аалымга келип ошого ант берүүсү бул пайгамбардын жолу. Бул такыбалык жолу. Мусулман жөнөкөй катардагы мусулмандан сурулуп чыгып туруп такыбалар жүргөн жолго, такыбалар жүргөн сапка кошулуп атасың сен. Азыр адамдарда ушундай түшүнүк бар да, мен жахилият кезде дейт. Жахилият кез жок туугандар. Бирөө айтат да, мен жахилият кезде арак ичсем, ана зына кылчым. Жахилият кез деген жок туугандар. Шариятта жахилият деген пайгамбарыбыз келгенге жери 150 жыл, 200 жыл мурун болгон. Ошол жерде Куранда, хадисте пайгамбарыбыз жахилият доору деген пайгамбарыбызга жери 100 жыл, 200 жыл мурунку доор ошол жахилият доору болгон. Биз Орто Азиянын эли, анчында Кыргызстандын эли миңдеген жылдан бери мусулманбыз. Сен 5 жыл болду намаз окуп баштаганыңа, бирок андан мурунку сенин 35 жылкы өмүрүң ал жахилият доору эмес. Кимде ким өзүнүн туулуп өскөндөн бери мен жахилиятта жүрүп, мен капыр болупмун, кече 5 жылдан бери намаз окудум, мен ошондон бери чыныгы мусулман болдум десе адашат ал адам. Ал вахабилердин акыйдасы. Ал ошо тети Сирияда согуш кылып, мусулмандарды капырга чыгып, курал көтөрүп, мусулмандарды атып, жардырып жүргөндөрдүн акыйдасы болот. Бирок тилекке каршы бизде жакын эле жүргөн таксырларыбызда ошондой ишенимдер бар экен да. Мунун баары жахилдиктен, илимсиздиктен болуп атат. Жахилият дегенде эмнени айтабыз? Жахилият дегенде бул ыймансыз өткөн доор болгон. Куранда айтылган. Бул доор совсем башка. Бизчи мейли окуган, намаз окуганың ашып кетсе 2 жыл болду. Сен 40 жашта болсоң, 38 жыл сен намаз окуган эмессиң. Бирок ал 38 жылдык өмүрүңдү жахилият учуру деп айтылбайт. Жөн эле намаз окубай жүргөн учур деп айтылат. Анткени сен туулганы мусулмансың. Сен туулганда атаң балекеттин анда кулагың азан айтып, тиги коомат айттыбы. Сен мусулман болбосоң, сен 2 ай болду намаз окуганың, 2 ай мусулман болсоң, анда ата-энең балекетине сени сүннөткө отургузду мусулман болбосоң. Азыр адамдарда субханалла ушундай түшүнүк бар экен да. Мен жахилият кезде жүргөндө, анан намаз окуганда хидаятка келдим. Сен туулганы мусулмансың. Ошон үчүн атаң сага азан айтып ат койгон. Ошон үчүн сени сүннөткө отургузган. Ошон үчүн сен үйлөнгөндө мында 20 жыл мурун сага нике окутуп, молдону чакырып, нике окуткан. Азыр адамдар субханалла ушундай экен, жахилиятта болчу. Өзү 2 ай болгон намаз окуганда. Эми мен исламга келдим, мурунку учурум мен капыр болуп жүргөм дегендей түшүнүк болот. Ал түшүнүк туура эмес, андай түшүнүк болуш арам, туугандар. Ошондуктан кээ бир маселелерде буну мен ойлойм, бул баягы бир чет ошол маселени билбегендигибизден эле мен ойлонуп атам, буюрса келечекте ушул окшогон маселеге токтолуп ушул боюнча да сабактарды кылышыбыз керек экен. Анткени бул окшогон маселелер элибизде жайылып кетти. Эл байкуш шарияттагы истилахтар, терминдер, шарияттын терминдери болот. Шарият терминдерин билбей эле жахилият десе ошо намаз окуй электен мурунку кезин жахилият деп атат. О жахилият деген сөз куфр деген сөз. Жахилият кезде деген сөз ал мен капыр болуп жүргөн деген маанини берип калат да. Эгерде кимде ким жахилият кезде дегенде мен капыр болуп жүргөн кезде мына 2 ай болду мен намаз окуп мусулман болгоныма десең, анда ошол 38 жыл мурунку сенин атаңды да, апаңды да, бир туугандарың бүт баарын капырга чыгарган болуп каласың. Бул опасный нерсе туугандар. Ошондуктан мен намаз окуганга чейин, намаз окугандан кийин деп эле сүйлөшүбүз керек. Жахилият кезде дегенди айтпаш керек. Жахилият кез деген сөз бул мен капыр болуп жүргөн кезим деген сөздү туюнтат. Анткени шариятта термин катары ошондой мааниде. Ошон үчүн бизде жахилият кез болгон эмес. Мисалы, сиз намаз окуганыңызга 5 жыл болду, сиз 40та болсоңуз, 35 жыл сиз жахилиятта жүргөн жоксуз. Сиз мусулман болуп жашадыңыз.
Ошондой түшүнүктөрдөн оолак болойлу туугандар. Андан кийин Hazreti Jarir ibn Abdillah aytат: "Bay'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslim." Мен пайгамбарыбызга барып ант бердим дейт. Намазды тургузууга, зекет берүүгө жана ар бир мусулманга колдон келген жакшы насаатымды айтууга. Ошого окшогон хадистерде айтылат да, намаз окуу, зекет берүү. Бул жерде орозо жок, бул жерде ажылык жок. Бул жерде да кайсы бирөө калып калды, шахадат келип. Ушул окшондор неге жок десе айтат. Бул ушул учурда али немелер парз боло элек болгон. Орозо парз боло элек болгон, хач парз боло элек болгон. Ошон үчүн бул жерде намаз менен зекетти айтып атат. Amma bay'atun nisa, ayallarga gelsek, Fa'an Salma binti Qays'in, Hazreti Salma enebizden, kanat ihta khalati Rasulullah. Bu Salma degen enemiz Peygamberimizin tayyicelerinden bolgon. Peygamberimiz menen iki kıblaga karap namaz okugan. Bilesizler, musulmanların iki kıblası bolgon. Medinaga barsangsızlar, umraga, hajga barsangsızlar görürsüzler. Masjidul Kıblatayn. İki Kıblatayn meçhidi var. Antkeni musulmanlar Peygamberimiz Mekke'den Medina'ya hicret kılıp kelgende bir rivayette 18 ay. 18 ay деген сөз 1,5 жыл Акса мечитин карап намаз окуган. Биринчи мусулмандардын кыбласы 1,5 жыл Акса мечити болгон. Палестинада Акса мечити болгон. Кийин Аллахтын өкүмү келди дагы эмне? Силер жүзүңөрдү фавалли вajhaka shatrul masjidil haram Бакара сүрөсүндө. Мындан ары жүзүңдү Масжиди Харамга, Каабага бур деген. Анан ошол күндөн баштап Кааба бизге мусулмандардын кыбласы болуп калган. Ошондо да мунафыктар айтып чыккан. Мухаммед ушундай экен, бир күнү тиги дейт, бир күнү төө дейт, бир күнү бөө дейт, кече күнү тияка кыблага карагыла деди, бүгүн бияка кыблага карагыла деди деп, ошондо да мунафыктар сөз чыгарган. Бирок ошондо дагы ыйманы бекем пайгамбарга шек күмөнсүз ишенгендер алар тайган эмес. Расулулла айтты: "Сам'ан ва таатан." Пайгамбар айтты: "Болду, биз ага ишенебиз, ага биз баш ийебиз, ага эч кандай моюнжондук кылбайбыз" деп туруп, эч ойлонбостон, эч кандай экиленбестен алар Каабаны карап, Кааба мусулмандардын кыбласы болуп калган. Болбосо биздин биринчи кыблабыз бул Аксадагы, Палестинадагы Акса мечити мусулмандардын биринчи кыбласы болгон. 1,5 жыл пайгамбарыбыз ошол жака карап намаз окуган. Мына ошондой дейт. Бул жерде айтат, Салма энебиз айтат дейт. Салма энебиз эки кыблага карап намаз окуган апалардан экен да. Эки кыблага тең карап намаз окуган экен. Бул аял айтат. Пайгамбарыбызга келдим дагы, ансорлордун аялдары менен келип баяат кылдык дейт. Фалама шарата алейна алла нушрика билла шая. Бизге шарт кылды дейт. Баяат кылганда ширк, Аллага шерик кылбагыла деп, оорлук кылбагыла, зына кылбагыла, балдарыңарды өлтүрбөгүлө, күйөөңөрдү алдап бөлөк бирөөдөн төрөбөгүлө деп сөз берген да. Мынакей. Вала наати би бухтанин нафтарихи байна айдина варжулина да. Демек, ошо аялдардан пайгамбар ушундай ант алган. Күйөөмдү алдабайм. Күйөөмө билгизбей бөлөк бирөөдөн төрөп койбойм деп туруп алар ант берген. Эгерде ушул антыңарга турсаңар, силерге жаннат деген. Анткени жана айтып өткөндөй, Алла Таала аял ынсап бербесе, байкуш күйөөлөр дардаңдап тиякта жүрөткөн, биякта жүрөткөн аялдар акырын билгизбей эле сенин балаң кылып төрөп берип коюшу мүмкүн экен да. Эми Кудай Алла Таала аял ынсап берсин, аялдын өзүнө тоопук берсин. Сен аны кайтарсаң деле, бале кылсаң деле, Алла Таала ынсап бербесе кылам дегенин кылат да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай ант алган, аялдар ант берген. Күйөөбүзгө чынчыл болобуз, күйөөбүздүн төшөгүнө бөлөк бирөөнүн баласын төрөп бербейбиз деп сөз берген. Мына ошого сөзгө тургандарга пайгамбар силер жаннат деп аларга сөз берген пайгамбарыбыз. Ошол тарикат. Азыр тарикат жолунда деле ошол. Тарикат жолунда шейхтерге барганда ушуга окшогон нерселер айтылбаганы менен бүт шариатта тыйып салынган нерселерден тообо кылдым, кайттым, экинчи кылбайм деп сөз берет. Пайгамбардын жолу. Вала насихи фи ма'руф. Жана шариатта сооп болгон иште сиздин айтканыңызга каршы турбайбыз деп сөз берген. Вала тагшушна зважакунна. Жана күйөөңөрдү алдабайбыз деп. Байкуш күйөөлөр ушундай көпчүлүк учурда күйөөлөр байкуш дардаңдап жүрөр, антиминтип жүрөр, аялдар байкатпай эле күйөөгө билдирбей көп нерсени кылып коет экен. Аялдар билиш керек да. Көп учурда аялдар мындай женский маселелер болот экен дагы, мисалы үчүн. Бирок күйөөсү кээде билиш керек болгон маселеде күйөөсүнө билбей аялдар өздөрү эле чечип коет. Күйөөсү билбейт байкуш. 30 жыл жашап
30 жылда уккан эмес да. Өлгөндө деле ошо билбей эле ошобой деле өлүп кетет экенчи. Ошондой аялдар күйөөгө кыянаттык кылып, күйөөгө билгизбей, күйөөнүн аркасынан бир ишти кылса, күйөөсү ошого нааразы болсо, шариятта арам болот, болбойт. Ал шариятта аялдын кылган иши күнөө болбосо деле, күйөөсү кээ бир маселелерде, күйөөсү билсе капа боло турган маселе болсо, аял сөз жок айтып уруксатын алыш керек. Ошентип сөз берген булар. Уала тагшушна азважакунна. Күйөөлөргө гыш кылбайбыз деген да. Гыш деген алдамчылык да. Вариант колдонуп, мындай күйөөсү байкабайт, бирок күйөөсүнүн аркасынан иш кыла берет. Ошондуктан аялдарда бул нерсе көп болот. 80% аялдарда бул нерсе мен байкайм да. Анткени мен бул маселени аябай жакшы билем. Мындай карап эле, мындай эметип эле байкап койсо да ким канчалык деңгээлде эмне кылып атканынчы билинип калат. А билбеген байкуш эркектер жүрө берет, булчу байкабагандар. Ошондуктан аялдардан пайгамбарыбыз ант алган, күйөөбүздү алдабайбыз. Мындайча айтканда, биздин тилде айтканда, шустурейлик кылбайбыз. Бул жерде зына маселесин айткан жок. Бул жер жөн эле кээ бир маселеде үйдө, мисалы үйдөгү кээ бир буюмдарды колдонууда, кээ бир буюмдарды неметүүдө жанагындай го. Мисалы кээ бир буюмдар карасаң эле башка үйдө жүргөн болот. Ушул сыяктуу маселелер болот го. Ошо окшогон маселелер келгенде, ошол кыянаттык кылбастан күйөөдүн уруксаты менен болуш керек деген маселе. Колат Салма энебиз айтат. Бафабаянаху. Пайгамбарга ушул нерселердин баарын аткарабыз деп сөз бердик. Сондан сарафта кийин кетип калдык. Факулту лимураатин минхунна иржи'i фасали Расулуллах ма хуррима алейна мин мали азважина. Ана мен кийин чочуп кеттим дагы, аялдардын бирөөнө сурадым дейт. Бар пайгамбардан сурачы. Анда күйөөбүздүн акчасы, дүнүйөсүнөн эмнесин колдонсо арам болот, эмнеси уруксат. Ансем айтты дейт. Күйөөдүн малын алып, бөлөк-бөлөгө берүү. Уруксаты жок. Мисалы үчүн бир некин майда чүйдө болсо, ал эчтеке эмес. Бирок мисалы үчүн кээде ушундай экен да, аялдар мисалы үчүн чоң сумма. Кээ бир акчалуулар бар да, 100 миңди деле күйөө байкабай калат да. Бирок аял 100 миң сомду алат, же 50 миң сомду алат дагы, бөлөк эле бирөөнө берип коет. Бирок күйөөсү аны билсе, чатак чаат да. Акча бар. Бирок күйөөсүнө билдирбей тигишти кылып атат аялчы. Мисалы үчүн мүмкүн 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом бирөөгө садака кылса, күйөө деле укса, Алла разы болсун, мейли дейт. Бирок 50 миң сомду берүүсө, же 100 миң сомду берүүсө, любой эркек айтат да, сен эмнеге бердиң дейт да, туурабы? Демек, ушундай маселелерде кимде ким неметсе, ушул нерсе арам болот деген. Ошондуктан аял эгерде үйдө азыр бизде Кыргызда касса бир эле да, күйөө эркектик аялы. Эми мисалы үчүн ар бир үйдүн баягы кирешесине жараша мүмкүнчүлүк. Мисалы үчүн бирөө үчүн 1000 сом эчтеке эмес. 1000 сом аял садака кылып десе, жакшы кылсын, Алла кабыл кылсын. Бале кырсыктан оолак болоюн дейт. Бирөө үчүн 1000 сом чоң акча. Биякта баласынын топчкасы жок жүрсө, анын аялы келип мен 1000 сом садака кылып берем десе, күйөөсүнөн башка жейт да. Биякта балама бут кийим ала албай атса, сен садака кылгычылын дейт да. Ошол адамдын киреше деңгээл состояниясына жараша немелер болушу мүмкүн. Кыскасы, аялы кээ бир нерселерди садака кылганда аял өзү билет, күйөөсү да билет. Канчалык деңгээлде үйдө уруксат берилет, күйөөсү ачууланбайт. Канчалык деңгээлде болсо күйөөсү нааразы болот. Андай деңгээлде сөз жок, күйөөнүн уруксаты менен ошол нерсени садака кылса да, же бирөөгө жакшылык кылса да, уруксаты менен болуш керек. Эгерде ошондой нерсени билгизбей жасап жүрө берсе, улам сайын 20 миң, 30 миңден бирөөгө эме кылат, бирок күйөөсү билбейт. Бирок ал чоң сумма, 50 миң, 100 миң. Анда уже аял күнөө анда сооп таппай эле күйөөнөн жашыргандык үчүн бул кичинекей кыянаттык болуп калат, бунун үчүн күнөөкөр болуп калат дейт. Ошон үчүн күйөөңөргө гыш кылбагыла дегендин мааниси ошондо. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, шариятта Аллах Таала эркекти үйгө жетекчи кылып койгон. Эркектин көзөмөлү менен болуш керек. Эркектин сөзү бар, бизде айтылат го. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дейт да. Бул деген сөз ошол да. Сен аялың тим эле мага десе курман жандатка болуп кетсе деле, бирок эркектин сөзү үйдө туруш керек. Бул шариятта дагы, биздин каада, үрп адат, салтта дагы бул ошол болот. Анткени үйдө тартип болуш керек. Тартип бир кишинин колунда болуш керек. Бизде баягы бир казанда эки баш бир казанда кайнабайт деген сыяктуу, үйдө эки башчы болсо, ошон үчүн үй бүлөдө ажырашуу болот, ынтымак, ырк кетет. Аялы күйөөсүн укпаса, күйөөсү аялын укпаса. Илгери ата бабада ажырашуу болгон эмес. Мен көрүп калдым, анча-мынча чет жакасына байкелер отуруп аткан 5 колдой жакшы билет. Илгери биздин бала кезде, мисалы үчүн, бирөөнүн кызы күйөөдөн чыгып келипти десе өлүм болчу. Байке отурат, жакшы билет. Бирөөнүн кызы күйөөдөн чыгып келиптир десе, ата-энелер 1 жыл көчөгө чыга албай жүрөт эле.
эл караган бетимди жер каратты деп элге аралаша албай калат эле адамдарчы. Азыр күйөөдөн чыгып келген кыз кекиртектен ар бир үйдө 2ден бар. Илгери ошондой болчу, анткени илгери үйдө ата башкачы. Атасы мен эжем бар. Эжем ошентип айтат да. Бир күнү үйгө келип калыптыр. Анан үйгө келип калса, анан кечке жүргөн, анткен анан кечке маал алып жүрүп автобустар каттайт, азыркыдай таксилер жок. Анан кечке маал атам айтат экен, кызым болду, анда үйгө бар. Жездемди айтып баланча курсак ачып калбасын, кудагыйлардын тамак аш жок болуп калбасын, бар. Эжем айтат, ошондо мен ыйлап, таарынып атама экинчи үйгө келбейм деп кеткен дейт. Азыр эжем отурган жерде ошону айтат да, атама рахмат дейт да. Мен ошондо жаңы келин болуп, жаңы бир экини төрөп, жаңы келин болуп жүргөн кез мен түшүнбөпмүн дейт да. Азыр өзү чоң эне болуп, тайыны болуп отурат дагы. Ошондо мени атам рас эле кууган экен дейт да. Ошондой деңгээлде болуш. Азыр болсо кээ бир учурда жок, аялдар өздөрү, апалар өздөрү аралашып эле, сен күйөөң жумуш жок экен, сен күйөөң үй жок экен, ошо экини төрөп койсо деле күйөөң үй алгандан кийин тиесиң, ага жерге барбайсың, үйүнө алып келип алат. Анан ошентип семьялар бузулуп атат. Ошондуктан бир үйдө бир эле жетекчи болот. Ал шариятта да, биздин салтта да эркек болуш керек. Аял ошого баш ийсе жаннаты болот. Аял андан бийликти тарашы, эрин башкарам десе, ал аял тозок аялдардан. Күйөөгө баш ийбеген аял тозок болуп калыш коркунучу бар. Пайгамбарыбыз могул жерде айтып атат, күйөөңөргө кыш кылбагыла, алдабагыла деп атат. Күйөөңдү алдасаң, этегиң жакшы болбойт деген эле сөз бул. Ошон үчүн шариятта бекерден бекер айтылбайт. Баланын, ер адамдын бейиши эненин кадамасында, аялдын бейиши бул эркектин кадамасында болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбарыбызга бир күнү Муаз ибн Жабал бекен кайсы сахаба келип туруп Шам жергесине барып келген соода менен. Шам ушу Сирия тарап болгон. Анда Шам жергеси ошол тиги Византия императорлугуна карап турганда, Рим империясына карап турганда, аны ошол жактан баягы эмелерди көргөн. Жанагы көпөстөргө, падышаларга адамдардын сажда кылганын көргөн да. Аны ошондо келип туруп пайгамбарыбызга сажда кылган. Сажда кылганда айткан: "Я Расулалла" деген. Пайгамбар айткан: "Экинчи сажда кылбагын" дегенде ал айткан: "Я Расулалла" деген. "Мен ошол жактагы императорлорду көрдүм. Алардын эли ошол императоруна сажда кылат экен. Ошондой императорга сажда кылат. Анын жанында сизге сажда кылсак жөп-жөнөкөй болот. Сиз татыктуусуз" деп туруп сажда кылган. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи сажда кылбагын деген. Бирок мен адамга сажда кылуу дурус болгондо аялдарды күйөөңөргө сажда кылгыла деп айтат элем деген. Ушунчалык деңгээлде субханалла. Азыр болсо аялдар ушундай болуп калган, үйдө аял башкарат, кыз башкарат. Эркек байкуш жөн эле момун отурат. Малды да ошол чечип атат, конокко кимди чакырат, коноктон кимди кетирет, кошумча канча кошот, бүт баарын аял чечет. Эркектер байкуш отурат. Ошондон Аллах Таала эркектерге өзү кайрат берсин. Аялың мага десе курман жандатка болуп кетсе дагы, бирок ал шариятта аялдын ордун бер. Аялды сыйлайбыз, аялды урматтайбыз, аялдын кадырын көтөрөбүз. Бирок аялдын кадыры эркекти сыйлаган. Күйөөсүн сыйлаган аял баласынан да сый көрөт, кызынан да